Алыста кала тоолуктар программасы Германия Федеративдүү Республикасындагы сапарынын алкагында бул жакта жашаган мекендештерибиз менен таанышуусун улантмакчы. Султан кичинесинен билимге умтулган жаштардын катарында. Ата-энеси уулунун чет тилдерге жакындыгын байкап, Бишкектеги Герман Гманер окуу тарбия комплекс билим уясына беришкен. Кичинесинен немис тилине башоту менен киришип, окууга басым жасаган Султан аракеттенүүсүнүн натыйжасында 2016-жылы биринчи жолу атайын программа аркылуу Германиянын Нюрнберг шаарына келүүгө жетишкен. 2021-жылы Берлиндеги жогорку окуу жайлардын бирине өтүп, ийгиликтүү аяктап, учурда дүйнөдөгү белгилүү компаниялардын биринде IT тармагында эмгектенип келет. Саламатсызбы, Султан мырза? Ассаламатсызбы? Качан, кандайча Берлинге, Германияга келип калдыңыз? Чоң рахмат сурооңузга. Бул негизи тарых көп деле алыста жатпайт. 2021-жылы октябрь айында мен болсо Кыргызстандан, Бишкектен өзүмдүн документтеримди чогултуп, жана процессин баштап туруп, ошонун баарын мен жакшылап даярданып визага тапшыргам. Бардыгы эле билет, виза тапшырыш абдан кыйын деп ойлошот, бирок эң негизгиси өзүнүн бүт документтерин, кагаздарын баарын туура топтосо, эч кандай деле көйгөйлдөр деле болбойт экен, проблемалар деле чыкпайт экен, ошол процесс батыраак эле жүрөт экен. Мен болсо калп айтпайын, 2 жуманын ичинде өзүм визамды алып отуруп, ошентип октябрдын 21-жылдын аягында ошентип келип калдым. Ошондон бери бул жакка окууга келгем. Окуум негизи 3 жылдык болчу, менеджмент тармагына тапшыргам. Бизде окууда көптөгөн мүмкүнчүлүктөр бар. Эгерде мисалы жакшылап окуса, окууну жарым жылга кыскартса болот. Ошол мисал болсо менде гана болгон. Менде гана эле эмес, жана башкаларда деле. Меникинде дагы 2,5 жылга кыскартып, ошентип эртерээк бүтүп, буйруса же Кудайга шүгүр 1-2 жумадан бери официалдуу түрдө жумушта иштейм. Эмне жумушка кирдиңиз? Ошо айтып кеткендей эле менеджмент тармагына тапшыргам. Бул болсо Deutsche Post немистердин государство немистердин мамлекеттик почтасы болуп эсептелинет. Жана андан да тышкары DHL деген чоң логистический компания болот. Логистика менен бүткүл дүйнөдө алектенишет. Баарыбыз эле көрүп калабыз болуш керек. Кыргызстанда деле филиалдары бар. Эмне үчүн анан Германияга калууну чечтиңиз да? Себеби мүмкүнчүлүгүңүз болсо кайра Бишкекке барып Кыргызстандын баягы экономикасын көтөрүүгө жардам бербейсизби деген суроо да. Албетте бул суроо акыркы күндөрү менден абдан эң популярдуу суроолордун бири. Ооба, бир жыл боло элек, бирок август айында 1 жыл болуп калат. Келинчегим менен баш кошконубузга баш кошуп туруп, Кыргызстандан тойду ойноп туруп, Берлинге көчүп келгенбиз. Ошол жерде буюрса 1 жыл болот. Жана калууга аракет кылып атабыз, тилекке каршы. Биз болсо азыр башкача айтканда баардыгыбыз эле патриоттук сезимибиз болот, Кыргызстанды көтөргөнүбүзгө ниеттерибиз бар. Бирок азыр барганга биртке жакшыраак болуп калабызбы, тажрыйбабыз жетишпей калабы деген ойдобуз да. Ошондуктан азыр бир сыйра иштеп, тажрыйбаны топ буйруса чоң шефтерден биртке көрүш алып, үйрөнүп, башкача айтканда немистердин бизнес управлениясын биртке үйрөнүп алып, Кудай буйруса Кыргызстанга келип көтөргөндөй үмүттөбүз. Азырынча окуш керек, үйрөнүш керек. Өзүңүз айтып калдыңыз да, мынакей жакындан баштап эле жумушка кирип атам деп. Негизи ушул Германия мамлекетинде, Берлинде кандай мындай көйгөйлөргө туш келеткен күнгөй тескейлери тууралуу айтып берсеңиз да. Себеби бизди көрүп аткан телекөрүүчүлөрдүн арасында ойлошу мүмкүн, Германияда баары жакшы бар, иштеш керек, окуш керек деп. Мисал катары Берлинди алсам, бул дүйнөдө чоң метрополистердин бири болот. Бул жакта чын эле Кыргызстанга салыштырмалуу бүт процесстер ар башкача болот. Жана тилден баштап айтсак эле. Документтерибизди каяка тапшырабызды билбейбиз, канча көтөрүүбүздү билбейбиз, кимге эмне жөнүндө кандай жардам сурашты да билбей калабыз. Анан ошентип отуруп калып, келгенибиз дагы бир тозок, отуруп туруп, 1-3 айга визабызды алып туруп, аны узартыш дагы тозок. Ошо
жерде мен гана эле эмес, жана башка Берлинде кыргыздар көп. Ошолордун бүт баарын деле баарыбызды бир нерсе бириктирет. Ошол белгисиздик. Баарыбыз бири-бирибизден сурайбыз, бул жактан кантип барса болот, бул жактан кантип жазса болот, кандай кат жазабыз, эмне деп формулировать этебиз. Ошонун баарын үйрөнүш керек. Башкы эң негизгиси бул тил. Баардыгыбыз эле билебиз, биз кыргыздар негизи бүт дүйнөдө бүт жерде тарап жүрөбүз. Америкада болобу, Россияда болобу же Германияда гана болобу, бүт жерде эң негизгиси бул тил. Анткени тилди кандайдыр жакшы деңгээлде билсек, ошондой деңгээлде биз болсо бул жакта жакшы кабыл алынабыз. Демек биз чын эле окуп, аракеттенип, өзүбүздү интеграцияга бирке оңоюраак салыштырыш үчүн тилди окуш керекпиз. Мен мисалымда жана дагы бир досубуздун мисалыбыз бар. 1-2 жыл бул жакта жүрүп, тил окуп туруп, жакшы интеграция болуп кетти, жакшы компанияга да кирди, жыргап жакшы иштеп жүрөт. Башкача айтканда, баарыбыз айткандай, Германияда жакшы акча таап жүрөт деген ойдо ошол стереотипке туш келип калды. Менин учурумда ал болсо жол жаңы эле башталды. Буюрса аракетте кылабыз. Кудайга шүгүр, менде интеграциям дагы оңой өттү. Кыргызстандан келген биякта ошол жумуш менен келгендер кандай уруксат кагаздарын алып келиш керек? Негизи ар кандай программа, ар кандай кагаздар, уруксат кагаздары керек. Мен баардыгын айта албайм, бирок өзүмдүн күнөө мен бул жака ауыз бийлик программасына тапшырдым. Бул эч кимге деле секрет болбойт. Ал жака мага эмне эле керек болду? Тил сертификаты, мектепти бүткөн аттестаты, ошолорду бир нотариустан же башка бир котормо компаниялардан немис тилине же англис тилине которуп туруп, сүрөт чаптап коюп эле тапшырдым. Андан кийинки процесстерде болсо уже ички процесстер болду. Компанияларда өзлөрүнүн кастингинен өттүм, өзлөрүнүн балким же экзаменин өттүм, же интервьюсунан өттүм. Андан кийинкиси уже менин документтерим кабыл алынган. Негизи эле Кыргызстандан бүгүнкү күндө Германияда сизге окшоп окуп, билим алып, андан кийин калып калган жаштар көппү? Абдан көп. Мен бул жакта 3 жылдан жүргөндөн бери көпчүлүк тааныштар менен, көпчүлүк кишилер менен тааныштым. Арасынан көбүсү да менен да достоштум. Ар бирөөсүнүн тагдыры жөнүндө жана тарыхы жөнүндө угуп, өзүнүн дагы жакшы жерлерин, жаман жерлерин дагы караштырып, ошонун баарын карадым. Чын эле көрүп көрсөң, ошолордун 70% бул жакта окуп чыгып, уже өзүнүн жашоосун түзүп алып туруп калып калышкандар. Сизге окшоп келечекте Германияга келем дегендерге эмне сиз кеп кеңеш бере аласыз? Бул абдан сонун суроо. Эң негизгиси бул тартип жана өзүбүздү да тарбиялоого кандайдыр бир дисциплина керек. Бул болсо дисциплина өзүн алып жүргөн турганыбызга керек болот, жана окуганга да. Баарыбыз эле билебиз, жакшы окуган көптү билет дейбиз, бирок эң негизгиси окуганга өзүн тарбиялаш керек кишини. Чын эле канча көп айырмасы жок, канча талант көп болсо дагы анысы аракетсиз эч нерсеге алып келбейт. Ошондуктан өзүбүздү тарбиялап, окуганда өзүбүздү тарбиялашка, алып жүргөнүбүздү да тарбиялап, көп жакшы аракеттениш керекпиз. Кыргызстанды сагынасыздарбы? Албетте. Чын Кыргызстанда жашап жүрүп, буга чейин 20 жыл Кыргызстанда жашап жүрдүм. Кыргызстандын бактысын сезбей жүрүптүрмүн. Алыска жеткенде баркын сезип аласыздарбы? Алыска жеткенде Ысык көлдү сагынып, алыска жеткенде пловубузду сагынып, мантыбызды сагынып, жана албетте биздин ата-энебизди, досторубузду, тууган уруктарыбызды, алар жок. Бүгүнкү күндө телефондон сүйлөшүп турабыз, бирок анысы салыштырылбайт. Үйдү сагынабыз. Негизи эле кыргыз улуту менен немис улутунун окшоштуктары барбы экен? Бар болсо кайсы сапаттары эсептеп көрсөңүз? Бар. Барысы айтабыз, немистер абдан так. Ооба. Толерант, пунктуалдуу башкача айда. Бирок чынында кыргыздарга окшоп эле кечигип эле жүрүшөт. Чынбы? Чын, абдан чын. Жумушка мен эле кечигип келем деп ойлойм, көрсөм мен эң биринчи келет турбаймбы? 8ге мээлеп туруп, 8:20 келсе, бүт баары 9да келет экен. Демек, бул жагынан биз окшоштугубуз бар экен. Жумушка болгон мамилесичи?
Бунусунда бирке окшоштуктар бар, бирок закон тарабынан бул болсо абдан жакшы каралат. Немистер да, кыргыздар да бир нерсени баштаса, аягына чейин бүтүргөнгө аракет кылышат. Бирок биз болсо, кыргыздар болсо, ал 8 саат алабы, же 10 саат алабы, же 15 саат алабы, биз ошону аягына чейин бүтүргүбүз келет. Бирок немистердин бул жакта мыйзам укук коргоосу анысы карап, 8 максимум 9 саатка чейин карап туруп, жумушту токтотушат. Бул жагы бар экен. Жалпы сизди көрүп аткан биздин телекөрүүчүлөргө, анын ичинде балким бизди көрүп аткандардын арасында сиздин тууган досторуңуздар болушу мүмкүн. Каалоо тилеймиз. Камераны карап айтыңыз. Ата апа, мен сыналгыдамын. Жана мен ата апа дейм, бирок негизи мен өзүмдүн мамам менен папам дагы атам апам дейм, жана мен кайненем менен кайнатамды ошентип Накта кыргызча нукура ата апа деп айтат. Бөлбөй, ата апа кандайсыңар? Мен сыналгыдамын. Вот. Буйруса, Кыргыз элине каалоо тилейиңиз. Кыргыз элине каалоо тилегим, сиздер болсо эч алаксыбаңыз, жакшылап окуңуз, жакшылап аракеттениңиз, жана барыңыздарга ден соолуктар, жана бар болуңуздар. Негизинен Германия, анын ичинде Берлинде бүгүнкү күндө мекендештердин саны күндөн күнгө көбөйүүдө. Анын себеби окуусун аякташып, бирок эмгек жолун бул жакта улантууну каалап калып калгандардын арбышында. Алардын катарында биздин бүгүнкү каарманыбыз Султан дагы бар. Бирок ал келечекте өз ордун бир гана Кыргызстандан көрөт. Германиядан топтогон тажрыйбасын, билимин мекенине кайтып өз эли жеринде колдонуп, ишке ашырууну максат кылып койгон. Анда ойлогон ойлоруң ишке ашсын, Султан.